Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» романынын 9-бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 5. Сиздин оюңузча бүгүнкү күндүн эң негизги проблемасы кайсы? Өмүрүндө тирүү жазуучуну жакындан көрбөгөн эң алыскы райондун жаш чабаны жазуучу Байгамбар Жайчиевке ушундай суроо берди. Отургандар демин ичине алып, элге шыкала толгон зал ичи ого бетер жым боло калды. Жайчиев: сиз татаал жана оор суроо бердиңиз. Менимче, менин көз карашымда бүгүнкү күндүн курч проблемасы адамдын ынсап ыйманы. Бизге нан берген жер ээси дыйкандан баштап, адам тагдырын чечкен бийликтеги эл ээсине чейин дайыма өзүн өзү адилет сыноодон катуу өткөрүп турса, өткөрүп эле тим болбой жер тагдырына, адам тагдырына болгон мамилесин алар өтө жоопкерчилик менен сезе билсе, бүгүнкү күндүн жазуучуларын, менимче, ушул маселе көбүрөөк тынчсыздандырат. Эң алдыда отурган жаш мугалим өйдө болду. Кээ бирөөлөрдүн башына катуу иш түшүп, ичип кетет имиш. Атүгүл чачы агарып, ооруп же өлүп калган учурлары да болгон экен. Зал дуу күлүп ийди. Ушундай оор минуталар башыңызга түштү беле? Эгер түшсө, сиз аны кандайча жеңдиңиз эле? Жайчиев: тирүүлүктө башына оор иш түшпөгөн адам болбойт. Ошолордун бир катары менин башыма да бир эле эмес, бир нече ирет оорчулук түшкөн учурлар болгон. Мындай учурда эң оор деп жүргөн ишимди колго алчумун. Менимче, көңүлдөгү ооруну оор иш гана жеңет. Мындай учурда адамды бир гана өжөр эмгек көңүлүн жубатат, кайрат берет, курчутат, жеңишке жеткирет. Ал эми ичимдик менен кайгыны басам деп, ага ынак болуп кеткендердин кейиштүү тагдырын өмүрүмдө көп эле көрдүм. Нечен акылдуу, нечен таланттуу адамдардын кендирин мына ушул ичимдик кескен. Ойлонуңузчу, бир душманың ичиңде, ал эми экинчи бир душманың жолуңда жүрсө, анан кантип жеңилбейсиң? Дуулдата кол чаап ийишти. Канаттуулардан же айбандардан сизге айрыкча кайсылары жагат? Жайчиев: балбан деп пилди жакшы көрөйүн десем, бели үзүлчүдөй кумурскага өзүнөн 2 эсе оор жүктү көтөрөт экен. Адамга жолдош деп итти жакшы көрөйүн десем, мышык душман эмес экен. Жырткыч деп арстанды, жолборсту, карышкырды жектейин десем, көзгө көрүнбөгөн микробтор аларды оорутуп, акыры түбү өлтүрүп тынат экен. Адамга илгертен канат болгон күлүк жылкыны жакшы көрөйүн десем, сасык мурун уйлар энедей сүтүн берип, сары жуураты менен бизди багат экен. Түрү суук сойлоп жүрөт деп жылаанды жек көрсөм, анын уусунан кишилер дары жасайт экен. Айтор өз энеси баспай кеткен күкүктүн баласын башка канаттуулар бакканында да бир сыр бар көрүнөт. Неси болсо да биз адамдар жан-жаныбарлардын тынчын албай, аларды куугунтуктап, тукум курут кылуудан эртерээк баш тартсак, жер энебиз бизге алкышын гана айтаар эле. Жазуучуларды коштоп жүргөн райкомдун өкүлү Жайчиевден кийин Талантбек Куловго, анан Илимбек Исламовго сөз бериши керек эле. Бирок Кулов алардын арасында азыр жок болгондуктан Илимбек сөз алды. Куловдун курсташ жолдошу ушул райондо иштөөчү. Кече кыйла кызып калгандыктан өз тобунан ажырап, ошол жолдошторунукуна түнөп калып, жазуучулар эрте менен аны күтпөй, чектелген колхозго кете беришкен эле. Шашылып калган ал жолдошунун жайлоодон келчү жеңил машинасын күтпөй эле ал барчу колхозго бараткан жүк ташуучу машиненин кабинасына түшүп тез келатты. Шофер машинасын өңгү-дөңгү айдап, Талантбек Кулов эртеден башын жазып алганга кыйла жайдары. Тегеректи арыта тиктеп, сонун жер экен, бу жерде көптөн бери иштейсиңби? Деди. 4 жыл болду. Оонду бүтүп эле калып калгансың го? Жок, оонду бүтөөрү менен университетке баргам. Университетке барсаң, анда чымының бар го? Чымының барбы жокпу билбейм, бирок адабиятты аябай жакшы көрөм байке. Адабиятты жакшы көргөнүң жакшы. Анан эмне болду? 1 жыл окуп, анан сырттан окууга которулуп алдым. Шарт ушундай болуп калды. Туурайды кыласың. А жазуучулардан сага кимдер жагат? Улгайган жазуучулардан 4-өөнү атады. А жаштарданчы? Жаштардан Илимбек Исламовду кошуп 3-өөнү атады.
Талантбек Кулов өзүнүн фамилиясы аталбай калганга кыйла бөксөрө түштү. Шофер ага бейтааныш болчу. Анын үстүнө ал Талантбек азыр калып калчу колхоздон нары дагы 3 колхоз ары кетет экен. А сен Талантбек Кулов деген жазуучуну билесиңби? Кулов дегендиби? Билем. Кандай жазуучу ошо? Байке, деди. Биздин өкмөттүн ичи кең да. Ушу Куловго окшогондордон бери жазуучу аталып, китептери басылып атат. Ал эмне, начар жазуучубу? Накка халтуршик мына ошо. Китептери биздин райондо үйүлүп турат. Эч ким окубайт. Же бир от тамызгыч кылайын десең илгеркидей очок болсочу, байке. Газ баллону азыр жайлоого чейин жеткен. Бул бир эле сенин пикириңби, же башка бирөөлөр да ушинтип жүрүшөбү? Бүт эле биздин угушубузда китеби чыгаары менен эле ал сынчы жылдап мактатат имиш. Ошонусу чын көрүнөт. Китеби чыгаары менен эле гезит журналдарга аны мактап жатып калышат. Мынча мактап калышты, окуп көрөйүнчү деп бир ирет колго алып, бирок такыр окуй албай койдум. Ушинтип жазгандан көрө байке чын эле жөн эле айылга келип, мага окшоп колунан келген ишин кылбайбы? Менимче биздин көптөгөн окурмандар жакшы китептерге түшүнүп, ага туура баа берүүгө али даяр эмес. Кандай? Түшүнүшпөйт. Эмнени түшүнүшпөйт, байке? Философияны. Көп окурмандар азыр жомоктон башканы түшүнүшпөйт. Жомокто айтасыз. Ошо Кулов деген эме жомоктой эле жазып берсе гана, байке. Жомок укмуш да. Кулов сыяктуу жаштардын аңгемесин окугандан көрө азыр мен жомок окуй баштадым. Ар бир окурмандын табити ар башка болот. Сага жакпаганы башкага, башкага жакпаганы сага жага берет. Мүмкүн, байке. Бирок Куловдун жазганы мага жагат дегенди деги эле уга элекмин. Азыр айрыкча алыскы райондордо иш деп жүрүп эле китеп окубай, ушундан улам чыныгы адабият кандай болоорун билбей калышыптыр. Айылдабы, байке? Жок, андай эмес. Кайра айылда азыр көп окуйт. Көп окушса гана эме? Көп окушса Куловду түшүрүнүшөр эле. Көп окушпайт ошон үчүн. Куловдо түшүнө турган эч нерсе жок, байке. Анан да жаман иттин аты Кумайык болуп, аты Талантбек экен. Баятан баарына чыдап келаткан Кулов бул сөзгө чыдай албай кетти. Бу сен жигит кызык экенсиң. Мүмкүн, байке. Мүмкүн эмес эле чын. Китебине түшүнбөй туруп, анан да атын асыласың. Куловду тааныйт көрүнөсүз, байке? Мүмкүн таанырмын. Сен Достоевскийди окудуң беле? Окугам. Болгондо да кыргызча котормосун окугам. Жакты беле? Жазуучу деп мына ошону айтыңыз. Мына ушул жазуучуну да көзү тирүүсүндө окурмандары жакшы түшүнүшкөн эмес. Жазуучунун ким экенин, кандай экенин мезгил кийин өзү көрсөтөт. Ал Достоевский. Бу Кулов да, байке. Дагы айтам, Куловдо түшүнө турган эч нерсе жок. Кыскасы, Куловду жаман көрөм дечи. Халтуршикти ким жакшы көрсүн, байке? Адам катары да аны начар дешет. Ким? Байке, кимди билесиз? Шаарда эмне болуп, эмне коюп атканын биз элеттиктер силерден мурунураак билебиз. Бирок Кулов аябай ак көңүл неме болсо керек, байке? Эмнеге минтип сурап калдың? Анткени таланттуулар аябай битир болушат имиш го. Сен шайтандын түшүн жооруган эмесиң го? Кайдан? Деги өзүң кайсыл уруудан болосуң? Чоңкомун, байке. Чоңкосуңбу? Ооба. Эмне болду? Эч нерсе. Токтот машинаңы. Машина токтоду. Былтыры дал ушул убакта, деди жигит. Муруту кыл жуугуч кейиптенген бир кара жиликтей кашка башагай шаардан келип, адабият жөнүндө мени менен айтыша баштады. Муну бир мокок бычак менен чучук туурагандай эзейин деп десем чычалап, капа болуп чыга качкан эле. Сиз капа болбойсузбу, байке? Эмнеге капа болом? Рахмат. Кулов кабина эшигин демите тарс жаап, жазуучулар күтүп аткан совхоз мектебинин алдын көздөй басты. Ичинен оту өчүп, кыл жуугуч кейиптенген мурутун асте сылап, өзүнчө бу чоңко болбоду мени билип туруп, ушундай шакаба кылды. Булар жаман каратып туруп шымыңы башыңа кийгизет деп ойлоду да салбырай басып кетти. 16 кыз. Шурудай болгон 16 кыз. Иреңи 16 бөлөк, мүнөздөрү 16 бөлөк, тагдырлары 16 бөлөк. Бирок бир короодо, бир үйдө жашашат, эмгектенишет. Райкомдун өкүлү жазуучуларды кыздардын иштеген, эс алган жерлери менен тааныштыра баштады. Бу кыздардын жашаган жери таптаза 16 керебет. Могу бөлмөдөн телевизор көрүшөт экен. Бу жер Кызыл Бурч.
Баятан сабырсыз жүргөн Кулов үстөл үстүндө жаткан китебин көрүп мардайып жетине албай кетти. Жазып атасыңбы? Деди Жайчиев Илимбекке кайрылып. Эч нерсе калтырбай жаз. Шаарга барып очерк жазасың. А бу ер бий аянты, деди райкомдун өкүлү. Жумасына бир ирет бий болот. Башка бригадалардан уландар, кыздар келишет. Мунусу жакшы экен, деди Жайчиев. Жаштарга баары керек. А эгер, деди Илимбек, кыз менен улан бири-бирине арзып калышсачы? Райкомдун өкүлү жылмайды. Анда эң сонун болот. Жакында эле бир комсомолдук той өткөрдүк. Совхоз тарабынан 2 бөлмөлүү үй бердик. Экөө мурдагыдай эле 2 бригадада иштеп атышат. Жайчиев ичинен кымылдап, көргөн көзүнө ыраазы болуп жүрдү. Жакшы, жакшы. Эмгек адамына мындан артык камкордук болобу? А бу ер, деди райкомдун өкүлү. Бош убактысында кыздар сайма-сайчу бөлмө. Бири бүтүп, бири бүтө элек, а бири эмеле баштаган ар кыл саймалар. Бу кыздарыңар бүт эле узго, райкомдун өкүлү. Бирин көрүп экинчиси уз боло берет экен, Жайчиевич. Жакшы, жакшы. Бу саамалыгыңар эң эле жакшы экен. Мындай бригадаларды дагы көбөйтүү керек. А бу болсо ата-энелер бөлмөсү. Ата-энелердин? Ооба, эгер кыздын ата-энеси кызын көргөнү келип калса, ушул жерде мейман болот. Кызы менен эс алат, кааласа жатып калат. Мындай бригадалар уюшула баштагана көп болдубу? Жакында эле Асыл Башчалов райкомдун секретары болуп келгенден бери. А бу бөлмө болсо сырттан окуган кыздар үчүн. Ушул жерде даярданат, контролдук иш жазат. Диплом алгандан кийин кармабайсыңарбы? Кай жерде иштесе өз эрки. Көпчүлүгү айыл чарба институтунда окушат. Бүткөндөн кийин ушул эле чарба ишинде жетекчилик кызматтарга келишет. Алардын ордун жаңы муундар толуктай баштайт. А бу ер кыздардын иштеген жери. Бордоп семиртүүчү комплекс деп аталат. Эт өндүрүүнүн технологиялык эң мыкты өзгөчөлүктөрүнүн бири ушул жерде. Бу жерге туулганына 3 жума болгон ылаңы жок музоолор гана кабыл алынат. Маң кайган семиз музоолор жазуучуларды теңсинбей дерде этиктеп, оператор кыздар аларды бөбөгүндөй сылап-сыйпап сүт берип жүрүшөт. Бордоо учурунда музоолор эң алдын 2 ай бою нак сүт менен багылат. Райкомдун өкүлү жазуучулары андан арды ээрчитип жөнөдү. Андан кийин гана акырындап чыктуу тоютка өтүшөт. Аябай ыйман ысык музоолор экен, деди Кулов. Бу комплексте жакындан бери аргындаштыруу иши башталды. Француз тукумундагы бука менен кыргыз уюн аргындаштырып, музоолордун жаңы тукумун ала баштадык. Бул аргын музоолор тез чоңоюп, тез семирет. Натыйжада быйыл жогорку сапаттагы 3000 тонна ашык эт өндүрүп, мамлекеттик планды 20% ашык аткардык. Түнү бою өкүртө ичип, эртең менен баш жазганга көңүлү баяраак кыйла чак эле Куловдун. Мына эми бара-бара ичиндеги арстандын табы кетип, куунак көңүлү жаркылдай албай, маанайы түшүп, музоолор ага мурункудай ыйман ысык көрүнбөй, андан көрө кыкчыттанган бул уй сарайдан тезирээк кетип, шарылдаган суунун боюнда дасторкон жайып, чөйчөк кагыша дуулдап отурууну ичинен самап, райондун өкүлүнө болбойбу эми, жүргүлө дебейби эми деген кекердүү ойду аны салбырай ээрчип жүрдү. Муруту кыл жуугуч кейиптенген, кары жиликтей кашка баш агай деген шофёрдун эртең мененки сөзү эми ого бетер көңүлүн изди. Көрсө атүгөт аны көрүп билип туруп эле шакабак кылып кеткен окшобойбу? Кечинде совхоздун мейманканасына келишти. Элдин өнүп өскөн турмушун, чарбанын байлыгын, чарбадагы техниканын кол баладай кызматын өз көзү менен көргөн Байгамбар Жайчиев көңүлү аябай чак болуп, толкундап кайтты. Ал али жаш жазуучу аталган жигит кезинде совхозду айтпайлы, областтын ушундай мейманканасы болчу беле? Кайдан? Аларды ар түркүн жемиши, ар түркүн ичимдиги жайнаган дасторкону жайылган узун үстөлгө чакырышты. Жазуучулардын тобу менен эл аралап биринчи чыгыш эле Илимбектин. Жумушчулардай эле дыйкандардын, болгондо да бир кезде машине түгүл ат жүрө албас алыскы айылда жашаган малчы дыйкандардын иштөө шарты, жашоо тиричилиги аябай өнүп өсүп, бүгүнкү цивилизациянын деми жапайы жайлоолорго чейин жеткенин өз көзү менен көрдү. Эл бир нукка,
бир багытка түшүп, жакшы иштеп, жакшы жашап атыптыр. Илгеркидей калпагын мурдуна түшүрө кийип, эртеден түшкө чейин боз үй алдында ыксырап, кыйшая күнгө кактанып бекерпоз жаткан жалкоо кыргыз көрүнбөйт. Тирүүлүктүн нака ырааты эмгек. Эмгек гана экенин эми түшүнүп, кыныгын эми алышкансып, карысы жашы дебей иш артынан жүрөт. Мына ушунданбы ар бир кыргыздын үй ичи, короосу, бакшагы, кийген кийими эле эмес, сүйлөгөн сөзүнүн маанисине чейин өзгөргөн. Мурдагы үтүрөйгөн үстү жалпак, чылпак көз майда үйлөрдү азыр издеп таппайсың. Чай ичилип, бара-бара сөз кызыды. Ортодо бака-шака күчөдү. Райкомдун өкүлү так эле Асылбаш Чаловдун өзүндөй жүзүнөн шамы жанып, ажары төгүлгөн, ачык айрым немекен. Анын үстүнө жазуучуларды эл аралатып, чарбалар менен тааныштыруу алдында Чалов аны кабинетине чакырып алып: "Биз экөөбүздүн ишибиз эмне болуп калыптыр? Булардын иши кулдукунан жаман. Айлап жылдап үстөлгө буту колун байлатып коюп иштешет. Эл аралап келип калышыптыр. Ойдогудай алып жүр" деп тапшырманы катуу берген эле. Чалов мурункулардан токтогул, жеңи жок, кийинкилерден Мидин менен Байдылданын ырларынан жатка билчү. Кара тамагы үчүн гана жашаган адам айбандан айырмасы болбой калат. Адамды адамдык вазифага жеткирип, зор умтулууларга үндөп, элдин бүгүнкү өмүрүн эртеңкиге үлгү кылчу мына ушул акын жазуучулар дейчү. Колхоз мейманканасында алар кечки тамакка отурган жерде 16 кыздын демилгеси менен уюшулган концерт берилди. "Кыздарыңыз азамат экен", деди жаркылдап өңүнө чыга түшкөн Кулов. "Атиги кызыңыз музоо бакпай эле филармонияга барчу немекен?" "Бизде 100-үнөн 190 баштан коз алган алдыңкы койчу бар", деди Илимбектин жанында отурган совхоздун ферма башчысы. "Ушу жөнүндө роман жазбайсызбы? Силер менен жолугат элем" деп келип эшикте турат. Илимбек аны таң кала тиктеп жылмайды. "Алдыңкы койчу болсо эле роман жазыш керекпи? Эмне үчүн болбосун? Чабан катары азыр дүңкүлдөп аткандардын бири. Бирок адам катары кандай экен? Роман жазууга татыктуубу? Адам катары кандай экени билбейм. Чабан катары мыкты, туубаган койду туудурат. Коюңузчу, чын укмуш-го. Койдун курсагын кармап көрүп эле же жалкы, же эгиз туурун билип коет. Ал эми туубаган койду кантип туудурат? Өзүнүн жеке менчик жашыруун 50 кою бар. Бүт эгиз туумай койлор. Ошол 50 койдун 100 козусун жалкы жана өлгөн козулардын эсебине жумшайт. Анда 100-үнөн 190ду жалган жеринен алып жүргөн турбайбы? Эптеп алса болду да, жакында 100-үнөн 200дөн алып рекорд коем. Эгерде кимдир бирөө мен жөнүндө китеп жазса, гонорарын өзүм берет элем" деп эшикте турат. Эмне дейсиз?" деп Кулов кулагын ага түшөй калды. "Бизде бир алдыңкы чабан бар", деди тигил ага. "Эгер кимдир бирөө мен жөнүндө китеп жазса, гонорарын өзүм төлөйт элем" деп эшикте отурат. "Байго?" деди Кулов мулуңдап. "Гонорарынын кереги жок. Бирок ал жөнүндө сөзсүз китеп жазыш керек. Эмгек адамын жазбаганда кимди жазабыз? Аны менен мени тааныштырып коюңуз. Ору албаган орук тандайт болуп, кээде тема каарман издейбиз. Көрсө каарман эшикте бизди күтүп отурган тура. Чакырыңыз буяка. Ар бир адам өзүнчө роман. Мына сиз жөнүндө да роман жазса болот." "Рахмат. Мен ага татыктуу эмесмин." "Татыктуусуз. Бир совхоздун ортон колдой активи кантип татыктуу эмес? Эмгек адамы биз үчүн Кудай. Анткени Кудай жарата албаганды силер жаратып атасыңар. Тиги сиз айткан койчу туубаган койду туудуруп, куубаган кочкорду куудуртуп атса, Кудай эмне?" Узун үстөлдүн төр башында отурган Байгамбар Жайчиев сыр кеседеги кымыздан бир тике жутуп сөзүн улады. "Жаңы маданият көз алдыбызда. Биз менен бирге өстү. Эл сабатсыздыгын жоюп, баары кат тааныды. Бул жакшы, бирок жаңыга бет алууда. Бири-бирибизге анча ишенбей, шексинүүдөн улам кээ маселени туура, калыс чечпей, калпыс чечкен учурларыбыз да болду. Учурунда эскилик деген сөздөн улам кээ бир жакшы салтыбызды көз көрүнө жаман деп тандык. Байманаптык, феодалдык калдык менен аеосуз күрөшөбүз деген ураан алдында кай бир асыл салттарды кошо жоюп алдык. Ал эми" Талантбек Кулов сөз кызуу сүйлөнүп, эл тунжурап угуп аткан кезде адепсиздик кылып сыртка чыгып кетти. Көп узабай азыр эле жанында отурган жаш ферма башчы улага тараптан:
бери чыга алар бекенсиз дегендей көзү менен Илимбекке ишарат кылды. Илимбек сыртка чыкты. Туубас койду туудурган койчу чакырып аткан го деп ойлоду. Бирок ал эмес экен. Тиги жолдошуңузду кой деп коюңузчу, деди ферма башчы. Эмне кылды? Эч нерсе деле, жүрүңүз. Таначар буканын дөгүрсү, жипүсчү малын көрдүңүз беле? Баралына келип күчү ашып ташыган кезинде Таначар буканын көзүнө эч нерсе көрүнбөй, башканы кой, энесине секирип, сууну жөн ичпей, шатыратып, кечип барып анан ичип, анча-мынча үйдүн капшытын жыра коюп өтүп, түбү кычышкан мүйүзү менен жер челип, адамды адам, итти ит дебей жыга сөзчүдөй өзүнөн өзү тийишип калат. Айрыкча ичип калганда Кулов дал ошол Таначар буканын өзү болуп калат экен. Ичип алганда букадай жибин үзүп, адип абийирди унутуп, эми эле концерт берип бүтүп тыныккан 16 кыздын тобуна шатырата суу кечкен букадай шатыра шатман кирип барып, баягы музоо бакпай эле филармонияга барчу немекен деп өзү айткан кызды билектен алып, аны менен бакчада сейилдеп басууну сунуш этип, ага болбосо аны кошо башкаларды кыйнап атыптыр. Биз жазуучулар сулуулукту, жөнөкөйлүктү баарынан жогору коебуз деп, ал дагы баягы биз жазуучулар деген сөзүн баса белгилеп, бажактап атыптыр. Ошон үчүн силерге чакыртпай өзүм келип отурам. Илимбек анын жанына келип чыканагынан алды. Жүр, сени күтүп атышат. Барып тур, мен анан. Болбой моюн толгоду эле Илимбек тигилерге билгизбей, анын кароосунан мыжыга кармап, бакчаны аралай жетилип кетти. Мен сенден суранам, деди Илимбек. Экинчи биз жазуучулар дегениңди кошуп сүйлөбөй жүрчү. Анын эмнеси бар экен? Ага эмне чычалайсың? Ким чычалап атат? Сен жазуучулар союзунун мүчөсү эмессиң, а мен мүчөсүмүн. Ошон үчүн биз жазуучулар деген сөзгө чычалап атасың. Кызык неме экенсиң? Кызыкты али көрө элексиң. Жайчиев сүйлөп атса, эмнеге чыгып кеттиң? Жайчиев өткөндү самап сүйлөп атат. Былжырапсың. Ал жөн гана бүгүнкүнүн кээ бир терс көрүнүштөрүн айтып атат. Илгертен келаткан элдин кээ бир жакшы адатынын калып баратышына жаны ачып атат. Анын бул айтканы өткөндү самоо эмес. Анан калса элдин байыртан келаткан жакшы салттарын эч кандай революция, эч кандай жаңы заман жаман деп танган эмес. Жана да танбайт. Тескерисинче бизге окшогон майда улуттардын тарыхына, үрп-адатына, маданиятына өтө кылдат мамиле кылуу керек деп учурунда өтө зарыл эскертилген. Качантан бери акыл үйрөтүп калгансың мага? Акыл үйрөткөн жерим жок. Сендей жазуучунун тайкы оюна таң калып атам. Ичип алсаң, оозуңа келгенди сүйлөп мактанат экенсиң. Сендейди эл аралатып командировкага жибербеш керек. Жазуучуларды уяткана кыласың. Жүр кирели. Кирбейм. Киресиң. Кыйкырба. Эмне эле оозго урчудай омурголойсуң? Урчудай эле эмес, урат болчумун. Бирок менин районумда жүргөнүбүз үчүн жүр кирдик. Алар ичкери киришти. 6-сол. Жазуучулар эртеси андан ары жол алышты. Биз барчу жайыт Кыздар белинин аркы бетинде, деди райкомдун өкүлү. Жарым саат жол жүрсөк жетип барабыз. Эмнеге бу жер Кыздар бели деп аталган? Деди Илимбек. Тагуш жерде 40 кыз бейажал өлүмгө туш болгон экен, деди Жайчиев. А кезде бул ашууда азыркыдай даңгыр жол кайда? Азыркынын 1 сааттык жолу а кезде 1 күндүк жол экен. Жаз алды менен эл ушу Кыздар белинин аркы бетиндеги этеги менен берки этегине жабыла конуп, ашуунун туу чокусу ээнсиреп, жайылоо али быша элек мезгил экен. Айт учурунда күлүк минген жигиттери өзүнчө, кызыл ала кийинген кыз келиндери өзүнчө болуп, кадуудан кадуу арытып, жайлоо ичин ыр чоорго бөлүп, күнү түнү айтташчу тура. Айттамак аттуу кыз баш болгон 40 кыз будур жерлерден бука минип биз келдик. Бука оозун тарта албай ушул үйгө туш келдик деп ашуунун берки этегинен аркы этегине айттап барышат. Жылга жыбыты малга, кокту колоту боз үйлөргө толгон айыл четинен аларды жигиттердин тобу тосуп чыгат. Кыздын аты Айтамак. Айтып өтөм бир сабак. Айтамактан бир өпсөм ачылар беле шумгабак. Кыз оюну башталып, көздөрү чакмактай курч жигит Айтамакты билектен шап алып экинчи ырын баштайт. Жарга ойногон улактай, тетиги кыз кимдики? Жабууланган тайлактай, тетиги кыз кимдики? Айтамак колун тартып алып,
Кыздарды сынаганыңды коюп, эң алды минген атыңды сынап алсаңчы, жигит, дейт. Мингени мыкты жылкы, Айтамак. Мыктылыгын кантип билебиз? Карап туруңуз, жигит атынын оозун ачат. Карап туруңуз, тиштери майда, астыңкы эрини узун, таноо кыргактары жука, маңдайы жазы, кулактары тик, анан да кулактарынын аралыгы ачык. Бул мыкты жылкынын белгиси. А жаман жылкынын белгиси кандай болот? Сизге көзү түшүп турган жигиттин мингени өзүнө окшоп шалпы бош турат. Көзү кызыл жылкы, келесоо келет. Анан да арткы такымы, чаткы аяктары жана туягы ала жылкы майпар, мүргүмө болот. Эми сизди сынап берейинби? Сиз мени сынагандай, мен жылкы эмесмин да. Жакшы ат менен жакшы ургаачы эркектин көркү. Ошон үчүн жакшы атты сынай билген эркек жакшы ургаачыны да сынай билиши керек. Ала десем куладай, арка чачың буладай, буладай сенин чачыңды Айтамак кандай пенде сыладай. Жерди десем куладай, желке чачың буладай, буладай сенин чачыңды Айтамак кандай пенде сылады ай. Жебеде тыбырчылай чыңырган кулундардын, жылга жыбытта бакыра маарыган козу улактардын жана мөңкүгөн ак кашка бөкөн суулардын үнү менен Айтамак баштаган 40 кыздын шыңгыр үнү жайлоонун ошол кечин шат күлкүгө, кыялмас жаштыкка шыкап, ал шаттыкты жигиттердин арзуу ыры ого бетер коштоп кетет. Кызыл тоонун этегин кыргыек шилтеп өтөлүк, кызыл тору кыз бала бир өптүрчү кетелик. Кара тоонун этегин карчыга шилтеп өтөлүк, кара тору кыз бала бир өптүрчү кетелик. Тез эле кеч кирип, алар кайтчу убак болуп калат. Кыздар үрөң бараң аралаш чыга берерде катуу бороон башталат. Күтүлбөгөн мындай жазгы бороонго кыздар нары таң калып, нары коркушат. Уйгу-туйгу чоң чапкын тез эле жер бетин көмүп, жол түгүл бет алды көрүнбөй, үрөң бараң ого бетер коюланып, караңгы кирип кетет. А бороон барган сайын күчөгөндөн күчөп, кыздар белге чыкканча эле кадимкидей кар малтап калышат. Белге чыкышканда этек жеңин жулуп кетчүүдөй болгон кар аралаш катуу чапкын аларды каршы алат. Буйугуп, көз ачылбай, кар жиреп басуу эмес, бара-бара кадам шилтөө кыйындай баштайт. Эмне кылуу керек? Бир гана айла алдыга жылуу керек, айылга жетүү керек, басуу керек. Айыл али алыс, жол кайда, айыл кайда? Жоолугун жулуп кетчүүдөй болгон чапкында, анан дагы караңгыда кыздар көз ача албай буйугуп, бирин-бири жетелеп, жан далбас ура чымырканып, акыркы күчү, акыркы шайы, акыркы деми калганча алдыга жыла беришет. Бирок жылт эткен жарык жок. Төгөрөк женч, чапкын, түн бир убак болуп, дале жолдун баш аягы жок. Кээ кыздар чаңырып коркуп, кээлеринин басууга алы келбей чөгөлөй жыгылып, кээлери оозуна сөз келбей калтырай эсинен танып, бара-бара чыры чуу, бакырык, чаңырык күчөп, бирин-бири жетелеп, жалына чакырып, онтоп кыңкыстап, анан баш аягы жок адашкан ээн жолдо бороон алдында ар жерде бирден томпоюп, кар алдында калып кетишет. Эртеси 40 кыздын сөөгүн 40 катка артып түшүп, бир эле күндө 40 бейит бозоруп, бара-бара ал жерди мезгилдин чаңы менен куму басып, 40 кыз окуясынан улам, буер кыздар бели аталып, жана да эл оозунда момундай мазмундагы бир ором ыр калган экен. Ажалдан кимдер кутулган? Амалсыз баары тутулган, карыны алган, жашты алган, калк ичинде башты алган. Аялды алган, кызды алган, акмакты алган, узду алган, ооруну алган, соону алган, өчөгүшкөн жоону алган, карыпты алган, байды алган. Бой, ой, канча түркүн жанды алган. Ийри буйру жаткан кыя жолдо Жигули жогору карай термеле калып, ал эми Илимбектин кулагында дале ошол 40 кыз апаат болгон мезгилдин кайгылуу жаңырыгы угулуп турду.
Мезгилдин чаңы менен куму баскан 40 бейиттин ордуна тетиги боор бетин өрттөй каптаган 40 эмес, миңдеген кызгалдак гүлдөрү жылына эрте жазда кулпуна чыгып, ошол 40 кыздын жылына кайталанган өлбөс өчпөс өмүрү сыяктанып бүткүл ашууну каптап жатат. 3 кишиден турган жазуучулардын тобу эл аралап, болочок чыгармаларына материал жыйнап жүргөндөрүнө мына бүгүн бир жума болду. 60 ашкан Байгамбар Жайчиев чарчоо билбей, кайра барган сайын тыңып, күнгө күйүп, сөзү көбөйүп, ою тереңдеп барган жердин ажарын ачса, анын тең жашындагы Талантбек Кулов ичип алса, самандын отундай табы жок дуулдап, маанисиз баш аламан сүйлөп, ичиндеги ичимдиги тараганда самандын чогундай тез өчүп, ал жерде ар башка ууру менен ооруп калчу болду. Ушундан улам Жайчиев бир ирет Куловду мындан ары эл аралатып жибербөө керек, деди. Союзга барып мен бул маселени айтамын. Кулов сыяктуулар эл турмушу менен ушинтип таанышса, анда дагы 5 жылдан кийин жазуучуларды эл минтип тосуп албай калат. Локулдап, жылаң айлак, жөө бараткан балбан мүчө жигиттен өтүп барып машина токтоп калды. Машинанын эшигин ачып, "Келиңиз, отуруп алыңыз", деди Илимбек. Тигил жакын келип далдая эшик ачты. "Эгер дөңгөлөгүңөр парстей түшпөсө отурайын?" "Анте койбос", деди Жайчиев. Ал машинанын эшигинен араң эле кысылып кирип, ортого коомай отура кетти. Машина ичинде Жайчиев алдыңкы, а Илимбек арткы орунда келаткан эле. "Эл тойдунун койгоросу али алыспы?" деди Илимбек. "Аттууга ашпышым, машинага чейт түкүрүм жол. Ушерде иштейсизби?" деди Жайчиев. "Ушерде, аксакал. Жылаң айлак жүргөнүңүзгө караганда мурапсыз го. Мени ходовой деп коюшат, аксакал. Кай жерге керек болсо мошерге жибере беришет. А жыңайлак жүргөнүм, жер табын таманым менен сезип турганды жакшы көрөм, аксакал. Анын үстүнө өкмөттүн бир да бут кийими мага чак келбейт, аксакал. Кышында кантесиз анда? Кышында өзүмө чокой тигип алам, аксакал. Тигине эл тойдунун коросу." Машинелер короого жакын келип токтоду. Эл көп экен. Жазуучулар менен кошулуп Илимбек да келатат дегенин уккан эл тойду коюн союп даярданып отурган эле. Чоң казандагы этти аралаштырып жаткан жеринен чөмүчүн таштай салып машинаны көздөй басты. Чачтары күрүчтөй ак, тулку бою зор, жүзү балпайган ак жуумал кемпир кебетеленген Жайчиевди бир топ киши тегеректеп, анын жанында болкулдай күлүп аткан Самек балбанды көрүп, "Бу эмне кылып жүрөт бу жерде?" деп ойлогончо, эл тойду Илимбекти топ арасынан издей тиктеп баратты. Ушул учурда Илимбек бет алдынан чыга калып, кучак жая аны көздөй басты. Анын артынан Чуду келатты. "Жашооң кандай, бай?" деди жазуучуларды коштоп жүргөн райондук газетанын редактору Чудуга бурулуп. "Бу чоң төбөтөй тоолуктар тигил опол тоодой зыңгырап, анча-мынчага жол бермек түгүл салам айтпайт деген сөз чын окшойт, ия, хе-хе-хе. Кошоматчы эмеспиз, аке. Тоолуктар бүркүтпейил болушат. Кыргыздар эр жүрөктү жаралыптыр. Кыргында нечен таланыптыр. Азаттык күн артынан түшүп жүрүп, акыры ала тоого камалыптыр деген ырды билесизби? Өтө саламкөй кишилер бүркүтпейил болушпайт." Койдум, Жайчиев. "Айылыңарды аралап келатып көңүлүбүз өстү. Элдин турмушун көрүп кубандык, сөзүн угуп муюдук. Токол эчкинин башындай болгон бир кездеги чатырсыз үйлөр гана. Жок, кай жерге барба ак чатырлуу үйлөр, алма үрүгү төгүлгөн короолор. Бир эле турмушуңар эмес, маданиятыңар, илим билимдүү жаштарыңар кошо өсүп жатыптыр. Мына, биз менен бирге жүргөн жаш жазуучу Илимбек Исламов силердин кулунуңар. Буту менен моюну узун, көрөсүңөр. Узакка чуркап берет. Арген Рамазанов, Жигиталы Молдоев деген кыргыздын азыркы оозго алынган жаш илимпоздору силердин сыймыгыңар. Анткени алар да силердин район, силердин айылыңардан." Жайчиев сөзүн жөнөкөйдөн баштап, бирок бара-бара сөзүнүн ыргагы эле эмес, мааниси кошо тереңдеп, отургандар аны дагы сүйлөсө экен, дагы уксак экен деген ойго муюп, орто кызып калды. Ушул учурда убакыттын чукулдугуна байланыштуу эл тойду менен Чуду Илимбекти акырын элден бөлүп алып, сай боюндагы ээнирээк самби талдын түбүнө ээрчитип барып, жолуккандары үчүн жүздөн алып ийишип, анан эл тойду
Мынча шашыласыңар. Сага деп арнаган дагы бир коюбуз бар, деди. Анын үстүнө бир башың эки болуп Алмажанга үйлөнүпсүң. Куттуктайм. Рахмат. Эшик төрүмдү көрүп бир коюмду жеп кетпесең таарынам, деди Чуду. Башка учурда, деди Илимбек. Андан көрө Жайчиев сүйлөп бүткөндөн кийин Миралынын энесине барып келе койбойлубу? 7 сол. Убакыттын тардыгынан Миралынын энесиникине алар өтө шашылып келишти. Каралашар кишиси жоктугунан чөп басып, ээнсириген куроо эле эмес чалдыбары чыккан үй ичиндеги кемпир кемсинип, буу төгөрөктө шагдам сүйлөгөн сөз, чатырап күйгөн от байкалбайт. Жым-жырт. Миралынын энеси чайын жанына коюп, ичкериде эски төшөктө кынтайып кийимчен жаткан экен. Илимбек жанына барып чөгөлөй отурду. Эне, саламатсызбы? Кемпирдин өңү эле эмес, кыймылы да ага басмырт көрүндү. Баш көтөрүп таңыркай унчукту. Кел, кагылайын. Ким болосуң? Миралынын жолдошу болом. Миралы келдиби? Кемпир босогодо тургандардын арасынан уулун издейтик деп обдула тура берди. Ал келе алган жок, эне. Кант, чай алып ичсин деп, ал менден сизге акча берип жиберди, деп ушуякка келээринде Миралыны сөгүп атып, андан зордоп алган 50 сомду кемпирге сунду. Акчаны сүйүнүп алып, бирок уулунун келбей калганына кыйла шылкыя түштү кемпир. Ал эмне, ооруп жүрөбү? Жок, эсен соо, иштеп жүрөт. Сен аны күнүнө көрөсүңбү? Өпкөм. Ооба, күнүнө. Анан эмне үчүн ал келбейт? Ушинтип сурадыңбы? Өпкөм. Өзүнөн. Сурадым, бирок анын иши ошондой, эне. Андан көрө өзүңүз барбайсызбы? Анын колуна барып жашабайсызбы? Ал сизди келбей жүрөт дейт го? Кемпир үндөбөдү. Кемпирдин бала чакалуу болуп калган Миралыдан улуу кызы бар экенин, ал бүлөсү менен областтын борборунда турарын Илимбек билчү. Эркек уулу турса, күйөө баласынын көзүн карап, кызыныкында жашоо кыргыз салтында кыйла айың. Ошон үчүн кемпир аякта да, биякта да эмес, өз жүгүмдү өзүм көтөрөйүн деп, өкмөт берген пенсияга жанын багып, өзү менен өзү болуп бүк түшүп жашап жаткан. Айрыкча кийинки жылдары өлүмдүн тезирээк эле келишин ал дилинде күсөп күтчү. Кудай мени кычаштыкка ушинткенсип, өлбөөгө жандалбас урган пенделерге буйрган ажалын, өлүмгө өз ыктыярым менен баш койгон мага эмнеге буйрбайт? Жаш кездеги азап азаппы? Кары кездеги азап жаман экен. Минтип тирүүлөй кыйнагыдай Кудайга не кылдым, не жаздым, деп өзүнчө өксүп, кайгысын эч кимге билгизбей, муңун ичине ката турган. Илимбек кемпир менен коштошуп үйдөн чыга берерди. Кагылайын, токтой турчу, деди. Анан сандыгынан кундуз тумак алып чыгып Илимбекке сунду. Айтып бар, тегеренейин. Энем бар экен деп чай пул жибериптир. Балам бар экен деп мен ага баш кийим жиберейин. Дайыма башым аман болсун десе, ушуну кийип койсун, тегеренейин. Ал айылга келгиси келбейт. Мен шаарга баргым келбейт. Эмне кылалы эми? Кай жерде болсок аман бололу. Эртеси жазуучулардын чаккан тобу шаарды көздөй жөнөштү. Илимбек жолду ката унчукпай, ойлуу келатты. Миралы үйүндө экен, шылкыйып, басмырт. Илимбекти анча жактыра бербей кайдыгер тосуп алды. Кел, качан келдиң? Кече. Кандай барып келдиң? Дурус. Эл тойдуга учурадыңбы? Эл тойдуну сурап эмне кыласың? Энеңди сурабайсыңбы? Энемди жайына кой. Эмне эле аны айтып калдың? Сага кайран, эне. Мемо буну. Тумакты алдына ыргытты. Дайыма башың аман болсун деп сага энең баш кийим берип жиберди. Миралы тумакты кармалап унчукпай калды. Анан, иштин жөн жайын билбей эле кыйкыра бересиң, деди Саал жумшарып. Эмнени билишим керек? Баарын билем. Эмнени билесиң? Акмаксың. Мына ушуну билем. Энесине жакшылык кылбаган киши эч кимге, эч качан жакшылык кылбайт. Абайлап сүйлө. Абайлап сүйлөмөк түгүл, сендейдин башын айра чабуу керек. Эмне кыйкырасың? Колума келип жаша десем болбосо эмне кылайын? Ушуга мен да күнөөлүүмүнбү? Күнүнө ичип келсең, аялың экөөң күнүнө урушсаң, үйүң бир көмүт болсо, анан кантип ушул жерге апаң келет? Кантип жашайт? Үйүм бир көмүт болгон үчүн да мен күнөөлүүмүнбү? Албетте сен
4 жолу соолуктургуч жайга түшүп, 4 жолу кезегиң артка жылып калбаса, эбак 2 көмүт үй албат болчусуң. Баары бир түшүнбөйсүң. Эмнени түшүнбөйм? Түшүнө турган эмнең бар? Эшектин канындай бул вино ичип, бу жерде жүргөндөн көрө айылга барып мал бак, кымыз ич. Карган энеңдин капасын жаз. Эл тойдунун турмушун көрүп көзүм тойду. Айылга кантип барам? Же элдей диплом алып барбасам? Баягы Миралы шаар тээп жүрүп, же катындан, же башкадан жок Салпай өзү келиптир дебейби? Сонону алып баргың келбейби? Соно кетип калды. Тигине повесткасы. Ажырашуу үчүн сотко бериптир. Рас кылат. Мына, мен дагы сени сотко берем. Сот аркылуу энеңе алимент кестирип берем. Миралы унчукпай калды. Элимбек анын эшигин кыжына жаап чыгып кетти.